Акыркы убактарда митингдин чордонуна айланган Бишкек шаарынын мэриясынын алдына бул жолу Чүй облусунун Аламидин районунун Көкжер айылынын 50 чакты тургуну пикетке чыгышты. Алар мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаевдин Көкжер айылындагы айдоо жерлерди мыйзамсыз басып алуу тууралуу айткандарына таптакыр кошулбайт. Фейсбуктан түзөтүлдү. Ошол биз Фейсбуктан көрдүк да. А дегенде мындай даражада кишилер барып а дегенде менчигин териштириш керек, кожоюнун. Сурастырыш керек. Бул жерде эмне жаран баскынчылар үч алып атыптыр. Баскынчылар өстөрүдө. Эме Балбак мырзага жолуктук. Сөзүбүздү айттык. Ооба, биз ал айтты. Мен бул жерлерде аферисттер сатып аттыр, жерди де уктум. Ошон үчүн мен барып ошентип айттым деди. Анан мына байкелер түшүндүрүп берди. Ал жерде ген план бар. Ал Акунбаева жол 60 метр жол калат. Анын эки четинде многоэтажкага эч ким салбайт, место калат. Бирок биз салып калган үйлөрүбүз туура мыйзамдаштырган болчу. Ошонун баары биз уже мына 7-8 жылдан бери мыйзам менен чуркап келатабыз да биз баарыбыз айттык. Ал үй салынган жер. Ооба. Ага мыйзамдуу экен да, биздики мыйзамсыз экен. Малиевдики да канча жерде садик дегене, канча окуу жай, биз жакта этаж үй дегене. Бул жаштар деле толтура нерселер турат да. А биздин да карапайым элдин маселесин чечип берүү бул болбойт да. Кимдин заказын аткарып атат деп ойлойсуздар? Бар да, значит. Чоңдордун заинтересованность бар да. Алар биздин мындай жоюш керек, акырын түртүп коюш керек. Өздөрү бир кычыраган бир нерсе салып, акча таап, өздөрүнүн карманына мындай салыш керек да. Туура. Айыл тургундары Бишкек шаарына караштуу эмес жерге Төлөбаевдин кийлигишүүсү туура эмес деп эсептешүүдө. Аны кетирбейби анда? Бар ордуна отурбайбы? Анда правительствону албайбы? Премьер болбойбу? Анда уже общий республика боюнча эмени иштеткен. Биринчи очередь шаарыңды жасап ал. Канча строительный компания красный линияга үйлөрдү курган. Бул ошондо кыйын болсо. И все ошо менен андан кийин премьер кылып тургандан кийин ошондон ашып ташып баратсаң, пожалуйста, прилегающий райондорго барып тыңсына бериң. Буга чейин Балбак Төлөбаев шаар менен чектешкен Аламидин районунун айрым жер тилкелеринде шаардын инфратүзүмүнө тоскоол болгон мыйзамсыз курулуштар, соода жайлары курулуп кеткенин Facebook баракчасы аркылуу түз эфирде көрсөткөн. Азыр алып келип бузушубуз керек. Мына жерде салып аткан үйлөрдүн элерин айтайын. Угара болбогула, акчаңарды боротпогула, трансформация боло элек, болбойт. Бияк ген планга кирген шаардын кеңейти боюнча. Мына үйлөрдү биз баары бир бузабыз. Бекер угара болуп атасыңар. Буларга бул жерге барбагыла мындай мыйзамсыздырга. Могу жерлерге үйлөрдү салбагыла. Кийин ген план боюнча мен баары бир могу жерге эчтеке салдырбайбыз биз. Баары бир бузганга туура келген жерлер булар. Эми кичине өзүбүздү эмес, келечекти да ойлоп койбойбу бала бакыраңчы. Пикетке чыккандардын айрымдары Төлөбаев менен сүйлөшүү үчүн кирип кетишкен. Сүйлөшүү учурунда кала башчысы кечирим сураганын айтып чыгышты. Бирок ал киши айтты, мен силер менен эч кандай талашым болбойт. Наоборот, мен жардам берем деген сөзү болду. Биз макул дедик, эми ал артка алды. Ал сөзүн артка алды. Мен дедим, мен айттым, сиз дедим, берилип кетип ашыкча айтып бердиңиз го десем күлүп айтты. Ооба, мен ал жерди туура эмес түшүнүп алыптыр. Мага информация бирөө жеткирди деди. Ал жерде аферисттер сатып атат деп. Бирок биз айттык, ал жерде бир да аферист жок. Биздин жерлерде аферисттерге жол жок. Биздики ачык айкын чындык менен жүргөн кишилербиз. Бизге миллион жол барган комиссия дагы барып атат. Ачыкпыз биз. Келсин, көрсүн, документтерибизди беребиз. Бул жерде бир да баскынчы жок. Баскынчыларга, аферисттерге биздин арабызда жол жок. Biz только мына мыйзам түрүндө, мыйзам чегинде биз дагы мына айттык. Мыйзам чегинде астыңызга келдик дедик. Сиздин сөзүңүздүн өзүңүздөн угал деп келдик. Мына өзүнүн сөзү менен чыкты. Мына артып калды. Ооба. Айтты, мен деди, тиеш каршым жок деди. Менчиктерге эч кандай тиешем жок деди. Ошол. Анвар Курмушев. Эскерте кетсек, Аламидин районунун айрым айылдары Бишкек менен чектеш жайгашкан. Алардын ичинде Көкжар, Төмөнкү Аларча, Маевка айылдары бар.